жазганыма 10 жылдан ашты. Бирок ушул элге алынып ырдалып атканына балким 7-8 жыл, 6-7 жыл балким 5 жыл. Балким эми тааныйт көпчүлүгү, эми таанышабыз угармандар менен. Муну айтууга болбойт. Өмүр бою чыгармачылыкта иштеп, бирок сени тааныбай калышы деле, сенин атың чыкпай, мындай ийгиликтүү чыгарма жаралбай калышы мүмкүн да. Эгер ийгиликтүү чыгарма жаратсаң, анда сенин элге алынганың ошол. Чыгармачылыкта сиз жакшы билесиз, бардык эле чыгармачыл инсандын бир эле шедеври бар. Калганы ошонун айланасында. Чыгармачылык концертти бул мен өзүмдө чыгармачылык бир сынак катары көрөм. Себеби жаңырларды, өзүңдүн чыгармачылык дараметиң бүгүн уюткусу кандай экендигин элге, эл сынына коебуз. Бул ошондой кабылдаймын. Чыгармачылык концерттерден пайда табат элем деген бул мүмкүн эмес деп ойлойм. Себеби өзүнө жараша чыгашалары бар. Уюштуруу моменттериндеги чыгашаларды эгерде өзүн каптаса, бул концерт аябай жакшы. Аудиториябыз ар түрдүү чыгармачылардыкы. Анан сиз айткандай туура, жаштарыбызды көбүрөөк эстрадан ыктап кетип, бүгүн кыргыз музыкасында мындай туруктуу абалды көзөмөлдөө кыйын. Себеби ар түрдүү болуп атат. Чыгармачылыкта иштеген жаштар, улан кыздар аябай көп. Алардын катарында мен дагы бармын. Албетте мен жаштарга же жалаң муундагыларга эмес, мен бир гана нерсени аудиторияны кармайм. Бул интеллектуалдык, чыгармачылык интеллигенцияга, бүгүн сөз кадырлагандарга, бүгүн поэзияны түшүнгөндөргө мен өз багытымды бурган. Ал эми кулактын ырын ырдай албайт окшойм. Бүгүн кыргыз музыкасынын алтын доору Асанкалы, Ырысбай, Түгөлбай деген залкар инсандардын ысы менен байланыштуу болуп калдык деп ойлойм. Андан кийинки муундар дагы күчтүү таланттар чыкты. Бүгүн эгемендүүлүк жылдарынан кийинки дагы орто муун болуп калышты, чоң оончуларыбыз бар. Бүгүн биздин менен тизгиндеш, ийиндеш келаткан оончулар дагы бар. Аны жок дегенге болбойт. Себеби изденип аткан, бизден алдыда озуп келаткан Максат Кулуевди айтсак болот. Кандай жакшы оондор бар. Андан кийинки өкүлдөрдөн Кубаныч Алиев деген оончубуз жакшы оон жазып келатат. Жакындан өзүнүн чыгармачылык кеселерин өткөрөм деп келатат. Эламан Жабалов келатат. Ушундай талант жалгыз чыкпайт окшойт. Талант топтоо менен чыгат го деп ойлоп калам. Ошол кеч эсте калды күзүндөгү, көргөндөн үмүтүм эч үзүлбөдүм. Жүрөктү жүзгө бөлүп кетти окшойт. Жылдыздай уя чалар жүзүңдөгү. Sen мага ушунчалык жагасыңда, көктөгү жылдыздардай жанасыңда. Экөөбүз бир болбойбуз аттиң дүйнө, жүрөктө арман болуп, каласыңда. Чыгармачылыкта 2-3 бөлүмгө бөлүп карайм. Менин биринчи ырым сизди сүйгөм деген ыр болчу. Экинчи оончу катары бир визитка катары кабылдап жүргөнүм бул сагындым да мен да сагындым деген ырым болду. Элге атымды чыгарып тааныткан, бул мен деген апам менен таанылган ооным болду. Ал эми бүгүн элибизге кайсылыр дагы сунабыз, аны эртең концерттен куласа аласыздар деп ойлойм. 30 мартта Бишкек шаарында Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында
6-7 апрелде Ош улуттук драма театрында Сезимдеги ак курттар аттуу чыгармачылык концертиме чакырамын. Келип концерт көрүп кетиңиздер. Жан дүйнөңүздөрдү эс алдырып, жакшы ырларды угуңуздар.